Ушул атайын чыгып сөз сүйлөйүн деген негизги оюм Жалал Абад шаарында регион деген телевидение бар, жеке бир кожоюндугу. Жеке телекомпанияда. Эми жаңылыктарын береби же балким, бу балким деген чыгармалар атайын чыгарылыштары барбы? Жарым сааттык теле берүүсүндө ушул жарымдан көп убакытсын Атамекен партиясын жамандоо менен, каралоо менен, Текебаевди ушундай шыбоо менен бир мындай алек болушат. Эми мен Атамекенге же Текебаевга болушуу үчүн, болуш максатта бул сөздү айткым келген жок. Мен байкош урматтуу Камчы Кыдыршаев агабызды, Ташиевди Өмүрөк Черкешевич үкөм десе, мен ал кишини акам дейм. Чындыгында сыйга татыктуу инсан. Ушундай инсандарды кошоматчылар артык кылам деп тыртык кылып, жаардан ары түрткөн кошоматчылар ушул болот. Мен ушуну ачык суранам ушул камерадан дагы журналисттерден, оператордон. Кыркпай берип коюңузду өтүнөм. Анан ийгилик бардык талапкерлерге, ден соолуктооңуздар. Ийгилик ар дайым Атамекенде болот. Рахмат, Мелис. Мен Мелиске мындай сөз кошуп койгум келет да, көп айтат. Сизди жаман адам деп жүрүп эле жакшы адам турбайсызбы депчи. Мени мурунда бийликтегилер жамандаган 10 жылдан кийин өзгөчө жамандайт. Бүгүн регион, мурун 7 канал эртементен кечке жамандайт. Анан көрүп отурган элдер ошого ишене берет. Мына жана Өткүрбек деген ушул директор окшойт. Эми аты жакшы эле экен, бирок өтө кошоматчыл да. Ошондой адамдар бийликтегилердин түбүнө жетет. Мен бир жолу сындап, посол болуп барбайм, мен шайлоого барам деп койдум да. Үнөм ошол. Посол болуп кетсе мактамак экен. Жок, мен посол болбойм, шайлоого барам, элим менен болом десем, ал посолго эмес, керек болсо эл өкмөтүнө татыктуу эмес. Анан ушундай тизип алыптыр, жанында отурган. Мени жаманды Текебаевди деп мен өз оглум менен бууп өлтүрүп салат эле. Аны атып салыш керек, өлтүрүп салыш керек. Бирок Өткүрбеги жыргап, ишти катырдым деп жанында отурат. Деңгейли ошо да. Мына деңгейли. Адамды өлтүргүлө, өлтүрөмүн деп телевидениеден түз чыгып коркутпайт да. Мен Асан Үчөндүн телевидениеси болсо да тоотпойт элем. Но ГКНБнын всемогущий председателин телевидениеси айтып атса, чын эле эртең буу өлтүрүп коюшабы деп коркосуң дагы. Анан мына ушул кошоматчылар. Анан эми жакында Камчы келип бир айылдашына үй белек кылып берди да. Ключун берди. Анан мыйзам боюнча кандидаттын өзү эле эмес, анын жакын туугандары шайлоо убагында бирөөгө бир нерсе бербеш керек экен. Откуп болуп калат. Анан Камчынын инисин Шайырбекти кандидатурасын алабыз деп калды. Анан Сузактын милициясы биз иликтедик. Камчы Кыдыршаев бербепти. Аны башка бир киши куруп койгон экен. Айылга келип калса, күлүчүн бериңиз десе эле берип коюптур деди. Макул, эми ошондой болсун, мен ишенем. Бирок жана Өткүрбек деген регион ТВдан кайра аксакалдарды сүйлөтүп, ушундай кеңпейил, боорукер камчы бар. Ушундай вечера адам жашап атканын билип, биздин өтүнүчүбүздү өзү салдыртып, 2 айдын ичинде салдыртты дейт. Ударный темп менен. Анан кийин тиги ошону берди деп Өткүрбек ошоларды сайратып кылмышын айтып атат да. Эми милицияга ишенебизби же Өткүрбекке жана айылдагы аксакалдарга ишенебизби? Мен айтайын дегеним, мына кошоматчылар ушинтип эле жардан ары түтүп коет. Ушинтип эле шылдың кылып коет. Ушинтип эле келеке кылып коет. Камчыга мага караганда Өткүрбектин зыяны көп тийди. Рахмат. Тан суроо барбы жокпу?